Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, социалдык тармактын колдонуучулары Баткен облусундагы кырдаалды ыкчам чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантууда. Баткен облусундагы билим берүү мекемелеринин иштөө тартиби, кооптуу аймактардан чыгарылган мектеп окуучуларына окуу процессин уюштуруу, эвакуацияланган мектеп окуучуларына мектепке чейинки балдарга көрүлүп жаткан камкордуктар жана облустагы абалга байланыштуу билим берүү министрлигинин иш аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна маалымат бермекчи. Надира Сынташевна, айтсаңыз, Баткен облусунда билим берүү мекемелери кандай тартипте иштеп жатат? Куралдуу кагылыштан улам канча билим берүү мекемелери жабыр тартты? Кооптуу аймакта окуу процесстери үзгүлтүүгө учураган жокпу? Эвакуацияланган мектеп окуучуларына, мугалимдердин иштөөсүнө кандай шарттар түзүлдү? Бул багытта кененирээк маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, урматтуу ата-энелер, урматтуу педагогдор, кымбаттуу окуучулар. Алгач Баткен облусунун жана Ош облусунун Чоң Алай району боюнча билим берүү мекемелеринин, окуучулардын жана мугалимдердин саны тууралуу жалпы маалымат бере кетейин. Жалпысынан Баткен облусунда бардык типтеги жана формадагы 188 бала бакча, 238 мектеп, 11 кесиптик лицей, 5 колледж жана 5 жогорку окуу жайы бар. Облус боюнча бала бакчалардын тарбиялануучуларынын жалпы саны 20.302 адамды, ал эми мектеп окуучуларынын саны 118.030 адамды түзөт. Жалпы тарбиячылар 954, ал эми мугалимдердин жалпы саны 7564. Ош облусунун Чоң Алай районунда бардык типтеги жана формадагы 23 бала бакча, 17 мектеп жана 1 кесиптик лицей бар. Район боюнча бала бакчалардын тарбиялануучуларынын жалпы саны 1450, ал эми мектеп окуучуларынын саны 5961. Тарбиячылардын саны 130, мугалимдердин жалпы саны 670 адам. Билим берүү кызматкерлери башка кызматтар менен биргеликте эвакуацияланган калкты билим берүү уюмдарынын базасында турак жай жана тамак аш менен камсыз кылуу максатында ыкчам чара көрүп, кабыл алууга көмөктөшүштү. Эвакуацияланган 10 миңдеген мекендештер бала бакчалардын, мектептердин спорт залдарынын, жатаканалардын имараттарында жайгаштырылды. 2022 жылдын 20 сентябрына карата билим берүү тармагынын кызматкерлери тарабынан Баткенге жардам көрсөтүү үчүн 22.640.000 сом акча каражаты которулду жана гуманитардык жардам чогултулуп жиберилди. Психологиялык жардам көрсөтүү максатында психологдор кербени уюштурулуп, 28 психолог жогорку окуу жайлардын кызматкерлери Баткенге аттанышты. Окуу процесси жөнүндө Баткен облусунда 195 билим берүү мекемесинде окуу процесси убактылуу токтотулду. Алардын арасында облустун 53 билим берүү мекемесинин базасында уюштурулган эвакуация пункттары бар. Башкача айтканда, Баткен шаарында жана Баткен облусунда окуу процесси азырынча жандана элек. Лелек районунда 45 мектеп, 23 бала бакчаларда окуу процесси кадимкидей жүрүп жатат. Ал эми 21 мектеп жана 40 бала бакчада окуу процесси жандана элек. Кадамжай районунда жана Кызыл Кыя шаарында окуу процесси бардык билим берүү уюмдарында жүргүзүлүүдө. Сүлүктүү шаарында 7 мектептин ичинен бир гана мектеп окуу процессин баштай элек. Баткен областындагы 11 кесиптик лицейдин ичинен 2 лицейде окуу процесси убактылуу токтотулду. Ал эми Баткен шаары менен Баткен районундагы колледж жана башка жогорку окуу жайларында окуу процесси улантылууда. Баткен облусундагы жаңжалдын кесепетинен 2022 жылдын 20 сентябры саат 15:00 карата ыкчам маалымат боюнча 10 мектеп жана 7 бала бакча жабыркаган. Ош облусунун Чоң Алай районунда 11 билим берүү уюмдарында 5 мектеп жана 5 бала бакчада билим берүү процесси убактылуу токтоп турат. Сабактар 12 мектепте жана 18 бала бакчада жүргүзүлүүдө. Окуу процессинин толук калыбына келтирилиши, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу шартында штабтын тиешелүү чечиминен көз каранды. Ошондой эле атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия келтирилген зыяндын көлөмүн, кырдаалды калыбына келтирүү жана жай турмушка кайтуу үчүн канча каражат керектелерин аныктайт. Окуу процессин калыбына келтирүү үчүн окуу китептери жана жабдуулары эсептелүүдө.
видео сабактарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Окуу процессин офлайн форматта жүргүзүү үчүн бузулбаган имараттар бир нече нөөмөт менен колдонулат. Окуу процесси үзгүлтүккө учурабашы үчүн балдарды жакынкы мектептерге да бөлүштүрөбүз. Уюштурууга мүмкүн болгон жерде онлайн окутуу варианты да каралууда. Өлкө үчүн оор учурда кайраттуулугу, сабырдуулугу жана биримдиги үчүн жалпы мугалимдерге, студенттерге, окуучуларга жана алардын үй бүлөлөрүнө билим берүү жана илим министрлигинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ынтымактуу болсок, мен ойлойм, баарыбыз ойлойбуз, ушул кыйынчылыктардын баардыгын бирге жеңебиз деп. Рахмат. Рахмат, анда маалыматтарды расмий тилде дагы бере кетсеңиз. Рахмат. Здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемые родители, педагоги, дорогие дети. Позвольте представить вначале общую информацию по количеству учебных заведений, по уровням образования, по количеству учащихся и педагогов в Баткенской области и в Чоңалайском районе Орской области. Всего в Баткенской области 188 детских садов всех видов и форм, 238 школ, 11 профессиональных лицеев, 5 колледжей и 5 вузов. Dear representatives of media, dear viewers on the internet, I'd like to first allow me to provide general information on the quantity of the educational institutions by levels of education, by number of students and teachers in Batken Oblast and also in Chongalai district of Osh region. In total, in the Batken region, there are 188 nurseries of all kinds and forms, 238 schools, 11 professional institutes, 5 colleges and 5 universities. Общее количество воспитанников детских садов в области составляет 20 302 человека, а общее количество учащихся школ 118 030 человек. Общее количество воспитателей 954, общее количество учителей 7564. The total number of students and children in the nurseries in the region is 20,302. And the total number of the students in the schools is 118,030 students. Total number of the educators is 954. Total number of the teachers is 7,564. В Чоңалайском районе Орской области 23 детских сада всех видов и форм собственности, 17 школ и 1 профтехучилище. Общее количество воспитанников детских садов в районе составляет 1450 человек, а общее количество учащихся школ 5961 человек. Общее количество воспитателей 130, общее количество учителей 670 человек. There are 23 nurseries in Chongalai district of Osh region of all types and forms, 17 schools, 1 vocational school. Total number of the school students is 5,961. Total number of the educators is 130. The total number of the teachers is 670. Наряду со всеми другими госорганами сотрудники системы образования также оперативно среагировали и помогли принять эвакуированное население для того, чтобы обеспечить их жильем, питанием на базе образовательных организаций. Десятки тысяч эвакуированных соотечественников располагаются в зданиях детских садов, школ, спортзалов, общежитий. Along with all other government agencies, ministries, and the staff of the government offices, employees of the educational system have also responded quickly and have helped to receive the evacuated population in order to provide them with housing, food at the base of the educational institutions. Dozens of the evacuees our compatriots are located in the children's buildings, in the schools, in the gyms, and in the hostels. В помощь Баткену работники системы образования собрали на 20 сентября 2022 года средства в объеме 22 миллионов 640 тысяч сомов, а также гуманитарную помощь. В целях организации психологической помощи организован караван психологов, и 28 специалистов, работников вузов отправились в Баткенскую область. To help the Batken system, the educational workers have raised
by September 20th today, 22,640,000 songs, as well as the humanitarian aid in order for the organizations to receive this. Also, there are for the psychological help to be provided, there is a caravan of the psychologists comprised of the 28 specialists and the teachers from the instructors from the universities who are traveling in this caravan to provide psychological assistance. Об учебном процессе. В Баткенской области учебный процесс временно приостановлен в 195 учебных заведениях. В их числе эвакуационные пункты, которые были организованы на базе 53 учебных заведений области. То есть учебный процесс не возобновлен в городе Баткен и Баткенском районе. Regarding the learning and educational process, we want to state the following. In the Batken Oblast, the educational process has been temporarily suspended in 195 educational institutions. These include evacuated points where there is organized on the base of the 53 educational institutions all over the region. That is to say, the educational process has not been yet resumed in the city of Batken and in the Batken district. В Лилекском районе учебный процесс ведется в 45 школах и 23 детских садах, а в 21 школе и в 40 детских садах пока учебный процесс не возобновлен. В Кадамжайском районе и городе Кызылкия учебный процесс ведется во всех образовательных организациях. В городе Сулюкту из 7 школ не ведет учебный процесс одна школа. In the Daybek region, the educational process is being conducted in 45 schools and 23 nurseries, while it has been suspended to be resumed later in 21 schools and 40 nurseries. As for the Kalamjaya district and in the city of Kızılkaya, the educational process has been conducted in all institutions. As for the Sülüklü, out of the 7 schools, the suspension has been made only in 1 school. Из 11 профлицеев Баткенской области учебный процесс приостановлен в 2 лицеях. Кроме колледжей и вузов в городе Баткен и Баткенском районе, все остальные профессиональные учебные заведения ведут образовательный процесс. В результате конфликта в Баткенской области по оперативным данным Министерства образования и науки на 15:00 20 сентября 2022 года пострадало 10 школ и 7 детских садов. Но я хотела здесь добавить, что данные уточняются, что сейчас как раз идут работы по выявлению всех пострадавших объектов. For 4 professional schools in Batken region, the educational process has been suspended in 2 only. In addition to colleges and universities in Batken and Batken district, in all other places the professional training institution and vocational schools are continuing their educational process. As a result of the conflict in the Batken region, the operative information as of today, by 15 hours, September 20, 2022, the damage has been made to be updated. It's 10 schools and also 7 nurseries. But I also want to say that this information is to be updated. В Чонгылайском районе Орской области приостановлено обучение в 11 образовательных организациях. Это 5 школ и 5 детских садов. Занятия ведутся в 12 школах и 18 детских садах. Полноценное восстановление учебного процесса зависит только от соответствующего решения штаба при условиях обеспечения безопасности людей. Также специальная государственная комиссия определит объем нанесенного ущерба и количество ресурсов, которые будут необходимы на восстановление ситуации и возвращение к мирной жизни. In the Chongalai district of Osh region, the suspension has been made in 11 institutions. These educational institutions include 5 schools and 5 nurseries. The classes are being held in 2 schools. The full restoration of the educational process depends only from the relevant decision of the headquarters under the conditions of the provision of the people's food safety. Also, a special state commission has been assigned to determine the amount of the damage and the amount of the resources which will be necessary for the all recovery works to be made and also for us to be able to return to a peaceful life.
Для восстановления учебного процесса ведется подсчет учебников, оборудования, ведутся переговоры о возможности трансляции видеоуроков. Для системы офлайн будут использованы неразрушенные корпуса, где можно организовать учебный процесс в несколько смен с подсменкой. Также мы будем распределять детей в близлежащие школы, чтобы учебный процесс не прерывался. Рассматривается вариант и онлайн-обучения, где это возможно организовать. To restore the educational process in full, we are counting on the tutorials, on the equipment, and on the conversations that we are having. Also, we're considering the possibility of the broadcasting the video lessons. For example, regarding the offline school, it will be only conducted in the non-destroyed buildings where it is possible to organize the educational process in perhaps several shifts, where the shift will be providing for the distribution of the children nearby to move to other schools to be redistributed. The option of online learning is also under consideration. Хочу выразить огромную благодарность от имени Министерства образования и науки Кыргызской Республики всем педагогам, учащимся, студентам, их семьям за мужество, душевные силы, терпение и единство в трудное для страны время. Мы вместе, значит, мы все это должны преодолеть. Спасибо. At the end of my speech, I'd like to express immense gratitude on behalf of our whole ministry, of the whole educational system and the science, to all teachers, to all students, and thanks to everyone who has had the courage, the spiritual strength, patience, and dedication in these difficult times. We are together, so we will be able to complete this all. Thank you for your attention. Рахмат, анда айта кетсеңиз, ушул Баткендеги кырдаал окуу процесси токтотулган мектеп мугалимдеринин айлык маяналарына таасирин тийгизбейби? Жок, бул анткени бул мектеп мугалимдери же билим берүү системасынын кандайдыр бир өздөрүнүн бир күнөөсүнө болгон жок да. Бул деген сырткы бизге эч кандай көз карандысыз себептерден гана окуу процессин токтотууга мажбур болуп, анан ошол учурда мен атайын айтып кетейин, биздин мугалимдерибиз, билим берүү системасында иштеген кызматкерлерибиз үйүндө отурган жок. Алар ошол эвакуацияланган калк менен иштеп, аларга тамак аш, китеп окуп берүү балдарына, адамдарга психологиялык жардам көрсөтүү менен алектеништи, күнү түнү иштешти. Алар бул учурда таптакыр ишсиз мындай үйлөрүндө гана отурган жок да. Ошон үчүн бул мугалимдерге мындай көз каранды болгон жок. Бул мугалимдер өз каалоосу менен жөндөн эле биз окуу процессин өткөрбөйбүз деген жок. Бул бизге көз каранды эмес себептерден биз окуу процессин токтотууга мажбур болдук. Убактылуу. Эми азыр колдон келишинче тез кайра жандандырууга аракет кылабыз. Рахмат маалыматтарыңыз үчүн. Журналисттер, сиздерде суроолор болсо берсеңиздер болот. Суроолор жок болсо, анда бериңиз. Саламатсыздарбы, 5 канал. Негизи сиз айтып аткандыңыз эле окуу процессин калыбына келтирүү үчүн, жабыркаган материалдарды эсептеп чыгаруу үчүн азыр иштеп жатабыз. Мамлекеттик комиссия. Качан чыгат, эсип онлайн окуу боло турган болсо, кайсы учурда башталат? Азыр жанагы мен айтып жаткан Лейлек районунун жанагы чек арага чектеш аймактарында окуу процесси токтоп турат. Баткен шаары, анан Баткен району. Ошол жерде азыр башка куралдуу күчтөр иштеп атат, тиешелүү иштерди аткарып жатат. Анан бизге уруксаат берери менен уруксаат берген жерлерде мамлекеттик комиссияда иштей баштады акырындан. Ошолор мамлекеттик комиссия жанагы канчалык зыян, мисалы кайсы мектептерибизде бир аз эле зыян келтирилсе, аны тез эле баягы калыбына келтирүүгө болот. Ал жерде абдан тез жандандырабыз. Ал эми кайсы жерде чын эле жанагы курулуш иштери көпкө уланып кала турган болсо, азырынча алдын ала бизде маалыматтар бар. Ар бир район менен, шаар менен, айыл менен иштеп атабыз. Ошолорго биз жанагы башка варианттарды сунуштап атабыз да. Мен ойлойм, ошол акыркы бир 2 жуманын ичинде толук бир картина чыгып калыш керек да.
бир мамлекеттик комиссия иштеп жатат. Анан ичинде арасында жанагы объекттерге бөлүнүп атышат да, баягы тездетиш үчүн. Анан азырынча жанагы тынч абал, туруктуу абал болсо эле биз баягы окуу процессин жандандырууну тезирээк эле баштайбыз да. Биз ошону эле ушу 1-2 күндү күтүп атабыз. Буйруса биз дагы өзүбүз дагы барып калганга мүмкүнчүлүк болот. Анан билим берүү системасы башка областтар, райондордагы баардыгы айтып атышат, жардам берели. Мисалы психологторубуз кетти, башка бүт областтардан, жогорку окуу жайларынан учуп кетишти. Анан дагы канча психолог керек болсо же башка кандай жардам керек болсо, биз баардыгыбыз бирге ошонун баарын аткарабыз. Кагуусу орун алган айылдардагы мектеп окуучуларын жана мектеп мугалимдерин, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиялануучуларын реабилитациялоо багытында кандай пландар бар? Азыр биз бул жерде журналисттер менен жолугушуп аткан учурда министрлер кабинетинин имаратында президент администрациясында азыр чогулуш болуп атат. Ушул конфликттен Баткен областындагы канча балдарыбыздын ата энелерин жоготту, өздөрү жаракат алды. Анан ошолорду реабилитациялык кайсы борборлорго жиберебиз, кимдер иштейт, кайсы психологдор иштейт, кайсы жана реабилитациялык борборлорго канча бала батат, бүт ошол логистикасынан бери мазмунуна чейин азыр ошол иштеп жатышат да. Вопрос еще в Свердловской области. Они спрашивают места и локации на Исыкуле из Бакинской области направляют или нет, и будет ли должны ли решать вопрос организации учебного процесса Исыкуль. Это речь идет о детях, отправленных в Алтын-Балалы. И вот еще спросили, какое вообще количество ожидается вот у вас в своих планах, кого будет еще, какое количество стран направлено на Исыкуль дополнительно через Бакинский институт? Не располагаете ли вы этой информацией? Вот как раз когда мы с вами здесь беседуем, у нас в администрации президента сейчас как раз проходит совещание. Те дети, которые пострадали из-за этого конфликта, отправлены в соответствующие реабилитационные центры, лагеря. И там не только будет реабилитационная программа, то есть не только оказана психологическая помощь, но и будет возобновлен им прямо на местах учебный процесс. То есть близлежащие вот эти школы, педагоги уже выразили готовность помочь нашим детям, чтобы они не отстали от учебной программы. Regarding all those children, and also the teachers and the youth and the small children who have suffered during the conflict, also perhaps psychological trauma and being averted from the school educational process, what is going to happen with their situation and what kind of assistance is going to be provided to them is the question. The answer we have at the same time when we are holding here a press conference in the headquarters in the Unified Kingdom of the Ministers, there is a direct discussion taking place on what kind of support is going to be provided to all those who suffer, especially the psychological trauma, and how we can recover not only the buildings but also the educational process. And this is going to be well managed and coordinated, especially the other schools and other institutions have already volunteered to donate their own timing to assist those who have suffered in this conflict, and they are going to be well redistributed into the other schools. И еще вопрос. Дети из пострадавших районов Баткенской области могут ли рассчитывать на льготное поступление в зарубежные вузы? Тоже вопрос не зачитывал, который в соцсетях. Ну, вот как раз и Государственная комиссия, и штаб, и мы, Министерство образования, как раз продумываем комплекс мер для того, чтобы можно было поддержать наших студентов будущих, и сейчас студентов, учеников всех. Я думаю, что вот это как раз хорошее предложение, мы над этим тоже продумаем. So the question is, from among the families who have suffered, there are children who perhaps is there going to be assistance provided to them so that they can study in more preferential conditions in the universities abroad? The answer,
Well, in the ministry, we, plus the headquarters, plus the ministry and the council, they all three are deciding now what kind of support can be provided in what measures. So we're trying to take this holistically, and completely by many sides, and they're thinking of different kind of measures and that we can use to assist them to help these families, including perhaps one of the solutions that you mentioned. But as I said, it's going to be holistically numerous solutions in one. Спасибо огромное. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү сиздерге Баткен облусундагы билим берүү мекемелеринин иштөө тартиби, кооптуу аймактардан чыгарылган мектеп окуучуларына окуу процессин уюштуруу, мектепке чейинки жаштагы балдарга көрүлүп жаткан камкордуктар жана облустагы абалга байланыштуу билим берүү министрлигинин иш аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна маалымат берди. Баткен облусундагы кырдаалдык ыкчам чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын сиздерге ыкчам чагылдыра бермекчи.